Саламатсыңарбы балдар? Дыдыкен сабагын баштайбыз. Маанайыңар кандай? Жакшыбы? Келгиле дагы маанайды көтөрүп алуу үчүн мамалак ырын угабыз. Көптүкөндү аралап көрүп калдым мамалап, капа толгон көздөрү карап турду жалдырап, капа толгон көздөрү карап турду жалдырап. Жер агай мамалап үйгө алып барайын, жама кайтып бырырдап эркелетип багайын. Маанайыңар көтөрүлдүбү? Азаматсыңар. Келгиле анда сабакты баштайбыз. Бүгүнкү темабыз кооптуу коноктор. Сабагыбыздын максаты бейтаныш адамдар менен сүйлөшүүдө, жолугушууда жүрүм-турум эрежелери менен тааныштыруу. Бул эрежелерди билген болсок, биз сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Өзүңдү жана үйүңдү кооптуу коноктордон сактоонун эрежелери. Эч качан эшикти тааныбаган кишиге ачпа. Алар сени менен сылык сүйлөшүп, үйдө жалгыз экениңди билгиси келет. Эшик аркылуу эч ким менен сүйлөшпө. Үйдө жалгыз экениңди билдирбе. Бейтаныш кишилер эмне деп алдаса да, ишенбе. Эч качан аларды үйүңө киргизбе. Үйүңдүн эшигин ачууга аракет жасашса, эшиктин бекем жабылганын текшер. 102 номерун терип, милиция кызматкерине болгон жагдайды түшүндүр. Ата-энеңе, коңшуларга чалып кабарла. Терезеден өтүп бара жаткан адамдардан жардам сурап кыйкыр. Эч качан үйүңдүн эшигин ачык таштаба. Ачкычын досторуңа, тааныштарыңа бербе. Сыртка чыгып бара жатканда терезелерди да жапканды унутпа. Эч кимге үйүңдө эмне бар экенин, кымбат баалуу нерселер кайда сакталарын айтпа. Азаматсыңар балдар. Үйгө тапшырма. Теманы түшүнүп окуп, эсиңерде калуу максатында сүрөтүн тарткыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.